баланы 3 этапта чоңойтосуңар. 3 багытта. Биринчи этабы 7 жашка чейин баланы мактап өстүргүлө дейт. Кана менин балам колун жуумайынча чай ичпейт. Урулар менен учурашпайынча сөзгө аралашпайт. Биринчи учурашат ассаламу алейкум деп. Кийимин тыкандыгын кара, үйгө кирип келди, бут кийимдерди иреттеп коет. Кыскасы баланы мактап отуруп өстүрүп алса болот. Мактап отуруп айнытып алса болот. Балам өзү билет. Мен балам ушундай жолбос. Каалаганын кылат деп койсоңуз, каалаганын кылып чачып ичкен чайында жыйнабай чачыратып жүрө берет экен да, баарын ызы чуу кылып. Ошон үчүн баланы мактап отуруп бузса болот, мактап отуруп оңдоп алса болот. 7 жашка чейин мактап өстүрөбүз. Ал эми 7 жаштан 14 жашка чейин кыз бала болсун, эркек бала болсун, энеге тиешелүү жумуштарга, аталык боло турган эркекке тиешелүү болгон жумуштарга колдай жумшак алат. Колдай жумшак бүт ишке салып, баланы иштетип үйрөтүп калыш керек экен. 14 жаштан өткөндөн кийин бүттү, кеч калабыз. 14 жашка жеткенден кийин эми айтат жана аалымдар. Эгерде жакшы тарбия берип чоңойтуп, жакшы мамиле кылсаң, соодадагы партнер, соодадагы бир шеригиң сыяктуу сиз менен дос болот, сиз менен баарлашкан кеңешчиңиз болуп кетет дептир. 15 жашка жеткенде мындай жатканда атага кеп кеңеш бергенге жарай турган бала болуп чыгыш керек экен. Ал качан жарайт? Эгерде мээсинде бир жок дегенде жылына 3-4 китеп окулган болсо, окулуп кирген болсо мынага маалымат. Жалаң эле сотка чукулайыш болуп турса, эмне жок, эчтеке жок да. Жок дегенде бир 50-60 жүздөгөн макал жаттатып койсок, кээ бирлер бар экен, макалдын бизге эмне кереги бар деп. Куранда айт бар, ар бир коомдон бирден пайгамбар жөнөттүк деген. Биздин тарыхыбыз биздин эрага чейин кетип атпайбы, туура 20 кылым мурункуга кетип атат. Балким кыргыздардан да пайгамбар болгон болушу мүмкүн. Болгону тарыхый китеп бетине түшпөй калган. Ошолордун сөздөрү курч-курч макалдар чыгып аткан ошондон. Ушундан калып калат. Биз билбейт экенбиз да. Айтып атпайбы? Атасы жаман, астастан болот, элеси жаман, эгери оңолбойт деген. Нух алейхиссалам, Лут алейхиссалам да пайгамбар болгон. Аялдары начар болгондуктан, балдары да начар болду. Ошон үчүн эркектер биз мактана албайт экенбиз. Ошон үчүн жеңелерге, апаларга, кыздарыбызга, келиндерибизге көбүрөөк кам көрөлү. Ошолор илимди, билимди болсун, нарк насил жана башка арам адал жок дегенде Куранды башынан аяна чейин хатым кылганга жарай турган болсо, Кудайдын бергени. Балдарыбыз арам адалды ажыраткан, бирөөнүн акысын жебей турган түз болуп чоңойсо, Кудайдын бергени. Эгерде жаман мамиле кыла турган болсоңор дейт, 14 жаштан өткөндөн дагы деле баласын деп. Койчу, сен колуңан эчтеке келбейт. Мээң деле иштебейт, сен көк мээсиң деп эле ушул сыяктуу бүтүкен сүйлөй берсе, балдарга таарынуу сезим отурат экен. Дагы өмүр бою сизге андан өткөн душман болбойт деп. Койчу деп коет экен атам. Чалып койсоң боло, атаң сени күтүп атат десе, эми чалганда эмне, атам вечный недовольный дейт экен да. Өмүр бою нааразы мага дейт. Болбойт экен. Ошон үчүн чоңойлашып, балам сен мыктысың, сен деген таза баласың. Арам жолго барбайсың, элдин акысын жебейсиң, арам жерге кол койбойсуң деп, эгерде мамлекет кызматчыларга баратса. Эгерде элдин коюн багып атса, 1000 кой алып кетеби, 500 кой алып кетеби, асыл тукум козулатып, ары бери тому жери кылып, алмаштырып жүрбөйсүң депчи. Тому жериники укмуш го билесиңер, шул кетет. Таппай каласың да, качан алмаштырып жетишкенин билбей калат. Ушундай кайсы бир жылы бир райондон экинчи районго ат урдаса, аттын такасын тескери такалап койушкан турбайбы? Нары көздөй кетип аткандай болот, бирок болбосо бул жака кеткен. Сиз ойлоп каласыз, нар жака кеткен турбайбы? Сиз менен айрылса кетип атат. Атты тескери. Ушунчалык профессионал уруулар ушул кадамдарга барган экен да. Мында уруулуктун докторлору да бар. Доктор, профессор. Ур эки түр. Жана элдин акысын жеген уруулар бар, келечеги. Илимий жактан, келечек жана, анан жанагы кадимки мал келди урдагандар бар. Экөөнөн тең Кудай сактасын.